Программабыз улантабыз достор, жогоруда айтып кеткендей эле технологиянын сапаты жөнүндө бүгүн сөз болмокчу. Заманбап технологиялар боюнча адис Фархат Ташбаев бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Саламатсыздар, Кыргыз элим. Хош келипсиз. Манайыңыз жакшы? Өтө кубанычтабыз көргөнүбүзгө. Бүгүн бул жака сиз телефондорду алып келген экенсиз. Негизи эле бүгүнкү күндө рынокто деп коебуз го биздин ушундай телефондорго, смартфондорго болгон суроо талап ушунчалык күч жана алуучулар дагы, сатуучулар дагы көп. Анан кийин кээде алардын ушундай оригинал эмес менен алмаштырып алабыз да көп учурда. Кантип билишибиз керек? Бир нече бул себептер болот. Тандоодон мисалы үчүн азыркы брендтерден салыштырып кетели. Мисалы, момундай OAL деген телефон аттуу болот, көрсөңүздөр. Негизи сыртынан жакшы, жагымдуу келбейт, бирок бул деле баягы Кытайдын өндүрүлүшү, копиясы болот да. Ал эми ушуга оригиналдуу бул өндүрүлүштү салыштырып кетсек, бул Кытайдын азыркы учурда 5-чи орунда келе жаткан бул дүйнөлүк сатуулар боюнча бул Xiaomi деген аттуу телефон. Мисалы, экөөнүн баасы 2 түрдүү болот да. Булар эгерде 10 миң болсо, бул 5 миң болуп, ортодо 50% айырмачылык болот. Ошундай оригинал эмесинен кантип айырмалайбыз? Мисалы, Кытай өндүрүшүндөгү телефондорду копиялар деп коебуз биз. Көчүрмөсүн. Эгерде батарейкасын алып карап көрсөк, батарейкасында таптакыр эле башка аттар жазылып турат. Мисалы, бренд өзү Samsung болсо, батарейкасында Xpo деген жазуу болушу мүмкүн. Телефонду күйгүзүп өчүргөндө деле атай логотиптер болот, ошол логотиптерде башка бренд өчүп күйөт. Демек, ошо батарейкасынан биз айырмалабыз. Кээде бир эле тамгасын алмаштырып, калганы бүт эле окшош жазуусун дагы болуп калат. Да, андай учурлар да болот. Мисалы, ошондой эле айта кетсек, телефондун артын ачкан учурда пломбалар болот. Көп эле Кытай өндүрүшүндө телефондор. Себеби ал баягы чыгарганда атай пломбаларды коюп коет экен, бирөө ачып кайра текшергенде. Бул баягы гарантиялык мөөнөтү болот да. Ошол ачканда себеби ал уже гарантиялык мөөнөтү бүтүп калат экен. Атайын ошондой жасап коюшат. Ооба. Жакшы. Бар муну көбүнчө сатуучулар баягы абийирдүү деп коебуз, таза ушундай иштеген адамдар бар. Алар өздөрү түшүндүрүп берет. Муну алсаңыз мындай болот. Бирок биз кепилдик бере албайбыз. Же болбосо тескерисинче муну алсаңыз оригинал мынча жылга чейин же мынча айга чейин кепилдик бар деген сыяктуучу. Ошондойлордон деле сурап билсек болот турбайбы? Ооба, эми баягы бул деген сатуучунун өзүнөн болот. Мисалы, ошол эле бул Кытай үлгүсүндөгү телефондорду азыр деген көп эле Корея үлгүсү деп сатып атат экен. Бирок ал туура эмес. Себеби деген Корея үлгүсүндөгү телефондор бул өзүңүздөр билгендей бул LG чоң. Ошондой эле, ооба. Жана ошондой эле бул Samsung. Ал эми калганын баары бул Кытайдан чыгат, бардык эле телефондор. Бирок албетте баягы сапаты начар болуп эсептелинет. Бизге деле ушундай бренд болуп калган жакшы телефондор бар, аттарын айтпай эле коелу эми. Ошол нерселер келет дагы, анан кийин көбүнчө бул Кытайда чогултулган деген болуп калат да. Бул жай кандай болот? Негизи ооба, техниканын көп эле пайызы, бир 90% Кытайда бул өндүрүлөт. Анан ар бир өлкөгө таратылат да. Эми азыркы учурда мына Индияга өтүшүп атат көп эле өндүрүүчүлөр. Кытай өндүрүштөгү бир гана биз биринчи мурда деген эми тандоодо алыс болчу, азыр деген бир официалдуу расмий түрдө сайтына кирип, кандай жабдууну тандоодо бир аз жардам берет. Себеби ал жерде кандай темптер менен тандоодо мисалы үчүн атай өзгөчөлүктөр жазылат, ошолорду окуп билип, анан кийин алса кыргыз элим адашпайт го деп ойлойм. Ал эми ошо Дубай деп келет го, ошолор чыккандай болуп калат. Производствосы да Дубай болуп калат. Жок, ал жерде деле бардык эле Кытай өндүрүлүшү болот, бирок бир гана баягы Дубай аркылуу тараган телефондор болот да. Артында араб тилинде жазылган болот, жана англис тилинде, латын тилинде жазылган болот да. Анан орус тилинде жазылгандар болот, ал RST деп коет. Экөөнүн сапаты бирдей эле, бирок сырткы келбети коробкасында эле айырмаланат. Ошентсе деле баары Кытайдан келет. Баары Кытайдан келет албетте. Бир ушундай тамашаны уккан жайыбыз бар. Кытайлар коңшу өлкөбүз болгондуктан коңшу өлкөдөн чыккан өндүрүш ушул башка өлкөлөрдү кыдырып, анан кийин 2 эсе кымбат болуп, анан кайра бизге келет экен да. Анан ошондо Кытай туугандар айтат экен, ушунча кымбат кылбай бизден эле алып албайсыздарбы, тетияктын баарын айлантып алып отурбай. Биз ушундай ойлогонбуз да, Кытай десе эле көп нерселерде бул сапаты начарыраак болуш керек деп кээ бир нерселерди түшүнтөбүз да. Анан башка өлкөгө барып анан келсе, тияктан келди, демек бизге ушундай жакшы сапаттуу деп түшүнүп алабыз. Болбосо продукция бир эле.
туура. Анан ушул уюлдук телефондорду сапатына эмес, санына карап да алгандар барбы? Албетте, Басым жасагандар. албетте, ооба, мисалы үчүн ар кимдин чөнтөгү ар кандай экен, ошого байланыштуу кээ бирлер баягы өтө чоң суммада эмес, өзүнүн чөнтөгүнө ылайыктуу эле алышат. Мисалы үчүн бул суроону бергендик себебибиз мындай да. Кээ бир телефондор жакшы сатылып атса, элде ушундай бир жакшы нерсе бар да. Тигини көрүп туруп, биз деле ошону кылбайлыбы? Тиги телефон алып туруп, демек биз деле ошону алды. Эгер ошондой моделде, ошондой телефонду 3-4 адамдан көрүп калсак, демек автоматтык түрдө ойлойбуз да. Бул демек жакшы телефон, суроо талап күч, ошон үчүн алып атышат окшойт депчи. Чыныгы оригинал, чыныгы жакшы телефонду ушундай санына эмес, сапатына карап кантип алабыз? Чыныгы оригинал телефондорду алууда бул учурда мен буга чейин айтып кеткендей эле расмий түрдө биринчи сайттардан кирип кандай өзгөчөлүктөргө ээ болот экенин билип алса жакшы. Анан ошол көп эле бул сапатсыз телефондордон айырмаланып өзгөчөлүктөр болот да. Ошондой эле зарядка, наушниктеринчи алардын да оригиналдары бар да тура. Туура, албетте. Эми ар бир телефонго өндүрүүчү мисалы үчүн ар кандай жабдууларды чыгарат экен. Мисалы бул карап көрсөк, бул мисалы үчүн бир телефондуку деп коелу да. Экинчи телефонго дал келе берет, бирок аны колдонууда бир аз башкача процесс жүрүп калат. Ошон үчүн баягы ар бир өндүрүүчү бир гана өзүнүн брендтүү атайы жабдууларын колдонууну сунуштайт. Ооба, башка USB-ни алып деле тагып зарядка түшпөйт. Демек бул телефонго зыянын келтирет. Туура, албетте. Жакшы, сиз ушу телефондор боюнча эле адисизби же башка дагы технологиялардын? Башка технология боюнча деле сурооңуздар болсо, кайрылсаңыздар болот. Мисалы үчүн биз үй тиричилик техникасына жакынбыз да. Анан кийин кээде ушундай учурлар болот, атайын расмий өкүлдөр турса, биз болсо башка чоң-чоң соода борборлоруна барабыз, же болбосо атайын ушундай чоң-чоң көнүп калган базарларыбызга барып туруп, мындай сырты окшош кооз болуп турса эле алып беребиз да. Кантип элди ушундай оригинал жана ушундай арзандын шорпосу татыбайт деген сөз бар да. Бир жакшы буюм алып коюп көпкө кызмат кылсын. Ушуга кантип чакырсак болот? Эми расмий өкүлдөрдөн алган жакшы, бирок бир аз баасы кымбатыраак болуп эсептелинет. Ошол эле буюмду, ошол эле товарды биз башка жактан алсак болот, мисалы базарлардан. Бирок анда деле ошол эле бул тандаганды билиш керек экен да. Сиздер айткандай, жанагындай копиясын алып алышыбыз мүмкүн, толук ыктымал. Ошого байланыштуу бул атайы бизге кепилдик беришет, алар. Ошол кепилдиги расмий өкүлдүн кепилдиги болуш керек. Бизде ушундай баягы баасы кымбатыраак деп атпайсызбы расмий өкүлдөрдөчү? Ал нерселерди караганда беркилер бир аз эле арзан да. Бир аз эле арзан. Бирок тигини 5 жыл колдоно турган болсоң оригиналын, беркинде 3-4 айдан эле кайра алмаштырып, тигиден 2 эсе чыгымга туш болуп калып атпайлыбы? Андай учурлар да бар. Эми баягы бизде азыр расмий өкүлдөр да өтө көп болуп жатат. Мисалы үчүн көбөйүп жаткан учур дегенибиз. Ошого байланыштуу айтып кетет элек, бир технология өнүккөн сайын буюмдарды өнүгүп атат. Расмий өкүлдөрдөн алсак деле бул ыңгайлуу болот. Бир 2-3 миң сом кымбатыраак болот, бирок өзүңдүн көңүлүңдө таза болот да. Себеби мен ушундай расмий өкүлдү алдым деп кайра кийин сыймыктуу да болот, ошол учурда иштөө мөөнөтү да узагыраак болот. Ооба. Ошондой эле бул деген баягы биздин колдонуучулардан да бул кандай айтсам, көз каранды экен да. Кээ бир колдонуучулар жакшы урун албайт экен, кээ бирөө абдан жакшы урунат экен. Туура белгилеп өттүңүз. Булар ушул технологияларды оңдойсузбу сиз? Жок. Биз бир гана сатуудабыз, оңдоодо расмий өкүлдөрү карап өтүшөт. Мисалы үчүн эң эле жөнөкөйүн айтайынчы, мындай бүгүнкү күндө бардык эле адамдын үйүндө бар жанагындай электро чайниктер бар го. Алардагы саны ушунчалык көп, фирмалары дагы көп. Аларды кантип оригинал эместен айырмалайбыз? Мисалы үчүн экөө окшош эле болсочу. Аларды кантип билебиз дегенсиз? Бул жерде эми бир гана сатуучунун өзүнөн болуп эсептелинет. Себеби сырткы келбетинен баары эле окшош боло берет экен. Ал эми оригиналдуу буюм бир аз оорураак болот экен да, ал жерден карап көрсөкчү. Ошондой эле биз расмий өкүлдөрдөн барып алсак, албетте анысы жакшы болот. Ал эми айырмачылыктары бул жасалган бул буюмдар салмагына жараша материалдардан болот да. Мисалы, кээ бирөө ошол эле бренд, ошол эле товар, бирок кармап көргөндө бир аз айырмачылыгы болуп калат.
Демек орураагын алышыбыз керек экен да. Антпесе деген көптөгөн чайниктердин кээ бирлеринен ушундай пластик даамы чыгат же болбосо башка да даамдар кошо чыгып кетет. Тазалардан чыкпайт экен да. Эң эле жөнөкөй жолу ошол экен. Бирок кайнатып ичип көргөнгө эч ким мүмкүнчүлүк бербейт. Рахмат Фархат. Кызыктуу сонун маек менен бизге куруп бердиңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Жакшы маалыматтарды билдик. Демек, бардык достор, сиздерди оригиналдуу гана ушундай буюм тайымдарды алганга чакырабыз. Сизге болсо ишиңизге ийгилик. Күнүңүз ийгилик өтсүн. Сау болуңуздар.